Салам достор, мен Рима. Менден деген көптөгөн адамдар сурашат. Биз деген Америкага үй-бүлөбүз менен көчсөк, балдарыбыз кандай школго барат, кандай болот, кандай тилди үйрөнүп кете алабы, кете албайбы деген суроолор көп болот. Ошого деген мен Асия менен сүйлөшүүнү чечтим. Асиядын 6 жашында эч кандай тил билбей, эч кандай англис тилин билбей, ушу Америкага учуп келген. Эми ушу Асиядан кандай үйрөндү, эмне кылды, мектепте кандай отношение кылат мигранттын балдарына, эгер тил билбегендерге кандай отношение кылат, ошол жөнүндө сурап кетүүнү чечтим. Кандайсың, Асия? Мен жакшымын. Жакшы. Сен качан келдиң Америкага? Мен 6 жашымда келгем. 6 жашында. Келгенде сен англис тилин билчү белең? Кичине эле. Кичине. Эмне деген сөздөрдү билчү? Мындай ооба, жок, анан унутуп калдым деген нерсе. Hi friends, my name is Asiya and I'm in 4th grade. I just finished it and I wish you good luck. Нулевой класста сен сүйлөгөндү биле албасаң, сага адамдар кантип кайрылды, сен мындай ошо окуучулар менен кантип общаться эттиң, кантип сүйлөштүң? Мен олар мага сүйлөрдү, андан кийин мен кичине сөздөр билүү үчүн ошолорду сүйлөрдүм, анан кичине түшүнүп калдым да, кулагыма коюп анан үйрөнүп калдым. Сен канчадан кийин ошо сүйлөшө алдың да ошо класстарың менен? 2-ci, 1-ci класста. Жок, 2-ci класстарда уже толук түшүнүп сүйлөшө алдың, э? Ага чейин алар сүйлөсө эптеп ошолорду угуп аракеттене бердиң, э? Ооба. Сен тил билбейт деп бөлөбү адамдар же сага кошулуп ойной береби? Мен билбейт, азыр мага кызыгат да, кантип сүйлөткөн, анан кийин олорго кыргызча үйрөтүп, олар мага англисче үйрөтүп берди да. Сен аларга кыргызча үйрөтүп койдуң. Сен мындай тил билбейт, сен мигрантсың деп бир нерселерди айткан күндөр болду беле, болгон жокпу? Жок. Андай кылбайт, э? Андай кылбайт. Сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 4-тү бүттүм. Азыр каникул. Азыр сенде кандай сабактар болот? Азыр математика, тарых, андан кийин окуу, reading, андан кийин жазуу, story. 4 эле сабак болобу? Андан кийин мындай physical gym болот. Анан спорт, э? Спорт. Андан кийин сүрөт тартуу, анан компьютерде иштеген немелерди үйрөтөт. Сен ошо компьютер жөнүндө иштеген, сен азыр 4-чү классың. Сен азыр уже батыраак жазганды үйрөнгөн сабагың бар, э? То есть ошол жөнүндө айтып берсең? Так, азыр кичине жазып калдым, андай тезирээк, анан 5-ci класста көбүрөөк үйрөнөбүз да. То есть бир сабак силер ошол только компьютерде мынтип жазганды үйрөнөсүңөр. Ар күнү башкаларды берип коет да. Бир текст берет, ошол текстти силер жазасыңар компьютерга. Ооба. Сен сабактарың книжка береби, тетрадька жасасыңар? Сен Кыргызстанда мындай окугандай окуйбу же болбосо биякта жалаң компьютер менен окуйбу? Бул жакта көбүрөөк iPad, бизден iPad берип коет да, бизденче. Анан кийин көбүнчө iPadда, анан кийин тетрадьда жазабыз да. Кыргызстанда только тетрадь кылат элек да. Сен биякта iPad менен жазасың. iPad менен эмнени окуйсуңар? Так, бир мындай биз history'дечи жазып көрөбүз да, Safari'денчи, ошону эмелерди окуп, анан кийин жазабыз да тетрадька. То есть силер деген Google'га киресиңер, Google'дан бир нерсени, эмне сабак болсо, ошол сабак жөнүндө бир теманы тандап, ошону тандап аласыңар, э? Анан ошону окуп, анан тетрадьыңарга ошол жөнүндө жазасыңар. То есть силерде китеп жок? Китеп биздин мектебибизде бар ичинде. Китеп менен кылсак болот, анан iPad'да болсо да. Китеп окуу сабагында китептен окусуңар же iPad'тан окуйсуңарбы? Китептен окусуңар. Китептериңерди жана американский школаларда мен көп көргөндө китептерин ушака жанагы өзүнүн шкатулка жана эме бакстар бар, ошака калтырып коет да. Силерде ошондой кыласыңарбы? Ооба, биз мындай ар сабак бүткөндө бир китеп алабыз, үйгө барып, ошону 30 мүнөт окуйбуз, анан кайра алып коебуз да барганда. Сен школьный формаң кандай? Бизде школьный форма жок, карагандай кие беребиз. То есть футболкачан деле бара берсең болобу школго? Футболка, шортикчен? Ооба. Болобу? Болот да, формалар. Сен форма кийип көргөн эмессиң? Бирок кийгим келет да. Кийгиң келет? Окей. Канча мүнөттөн болот силердин сабагыңар?
1,5 саат. Бир сабак 1,5 саат болобу? Канча сабак болот бир күндө? Bir күндө 5. 8-ден 3-кө чейин. Анан сен школго эмне менен барып келесиң? Мен үйүм жакында. Ланч таймда айтып берчи. Тамак берген учурда. Так, Канчадан канчага чейин? Качан болот ланч таймың? И кандай ланчта берет? бизде эме afternoon берет да. 12-де ушундай да болот да. Биринчи эшикке чыгарат, биз ойнойбуз, анан кайра келип ланч жейбиз да. Биздин школубузда тамак болот, анан үйдөн да алып келсе болот да. Мен школдан алып келем, эме үйдөн алып келем, бирок эт болсо үйдөн алып келем да. Халал эмес да, ошого пицца мындай эмелер болсо эме школдан алып берем. Сен эме жөнүндө айтып берчи мага. Сабакка отвечать эттиң, доскага чыгып отвечать эттиң, анан кийин баагыңды кандай коет? Бизде баа койбойт, мындай коет, 4-класста коюп калды да. Мындай 5 болсо стар коет да. Аны сага эле коебу, сен эле көрөсүң же элдин баары көрөбү? Биз эле көрөбүз, мен эле. То есть Кыргызстанда сен доскага чыкканда 4 отур же 2 отур же 5 отур деп айтат го, напримерчи, сен бааңда. Силерде кандай кылат? Доскага чыгарды сени? Доска чыгарганда кылганда биз кыла албасак жардам берип коет, анан кийин кылсак good job деп коет. Ошондой болот да. Баа бербейт. Баа бербейт. Жок, мындай 5 week бүткөндөн 5 week бүткөндө баардык бир тетрадка чыгарат да. Математикада баардык weekте кандай болду деп. Домашний заданияңарды кандай текшерет? То есть жана homework'ты кандай текшерет? Homework'ту жөн беребиз. Бүткөндөн кийин анан кийин мындай 5, 2 ушундай берип коет да. Сен кандай баага окуйсуң азыр? Мен мындай 4, 5 ушундайларга. A дейм 5, B 4, C 3, анан D 2, анан F 1 эң жаман. Сен кыргызча окуганды билесиңби? Ооба, билем, кичине окутам. Апам үйрөнүп атат. Сен кыргызча окуганды билесиң, анан англисче окуганды билесиң, э? Кыргызстан тарыхын билесиң, сен бир тарыхтарды билесиңби? Мындай билем, бир эле билем да, бирок баягындай мурда Кыргызстанда президенти жок болгондо, баягы Россиянын бир президенти бар, ошонун баардыгы Кыргызстан, Өзбекстан ошо баардыгын алган да. Азыр Кыргызстандын президенти ким экенин билесиңби? Жок. Американын президентичи ким? Donald Trump. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен доктор. Силерде школда сурайбы ушинтип чоңойгондо ким болгуң келет деп? Ооба, сурайт. Баарынан сурайт, э? Анан көпчүлүктөр эмне болгусу келет школдо? Көпчүлүктөр мындай жазуусу болгу келет, анан бир досум мындай апама окшоп cooking кылгысы келет, анан кийин бирөөлөрү мындай ырчы болсу келет, ушундайлар, да. Силерде школдо урушабы, например, сен сабак билбей калсаң, эмнеге окуп келген жоксуң үйдөн деп урушабы? Жок, жөн жардам берип коет да, it's okay, анан кийин үйрөтөбүз деп үйрөтүп коет да, жакшы. Андай, силер кантип, сен баа койбосо кантип ким жакшы окуйт, ким жакшы окубайт билесиңер? Билесиңерби деги? Биз билбейбиз. Жөн мындай баалардан досторду тандабайт да биздечи. Мындай тандасак бул жаман, бул мен ойнобойм десе, биз оны жакшы сүйлөшүбүз керек да, жаман сүйлөшсөк бизде эмеден школдан чыгарып берет да. Сени доскага чыгарса, сен вообще эч нерсе билбесең эмне кылат? Мындай катуу эмес, мындай айтып коет да, next time мындай кылбагын депчи, ушундай коет да. Бирок мен билгем, андай эч нерсе. Мен бир суроом бар да, силерде Кыргызстанда мындай бар да, математика, анан жазуу дептерлерчи. Америкада жалаң эле жазуу дептерлер да, эмнеге? Мындай линия жазуу мындай. Биз бул жакта мындай Кыргызстанда сулуу жазган үйрөнөт го. Бизде ондай эмес да. Мындай бир досум раса сулуу жазат, өзү каалагандай да. Бирок бир балдар мындай
Ысы жабыл жазат да, анан эжеке урушпайт да, анан окуй берет ошондой кылып. Ошондой эле окуй берет. Ооба. А бирок жазганда силер азыр уже компьютерде жазганды үйрөнүп баштадыңар, э? Ооба. Анан только компьютерде жасасыңарбы? Так, жок. Бирок тетрадка да жасасыңар. Биз быйыл мындай үйрөндүк да, cursive жазганычы. Мондай connect кылыпчы. Ошондой. То есть сулуу жазганды үйрөндүңөр. Сулуу. Ручка менен жасасыңар же карандаш менен жасасыңар? Карандаш. Эмне десем, ручка мындай өчүрө албайт да, бизде көп өчүрөт да, мындай бирөө тура эмес кылып койсо, эжекем өчүрүп моундай кылганда неме кылат да. Сумкаңдын ичинде сен күнүгө эмнелерди салып барасың? Мен карандаш көп мындай бизде тетрадь эмелерди мектепте берет да, биз алып барбайбыз да. Ошо планер эле бар, ручка, өчүргүч, анан ошо эле бол, анан folder, homework folder ошо эле болду. Анан lunch box, анан суу иче турган. То есть сен сумкаңда обычный салып барганда суу салып барасың, анан кийин тамак жеген тамагың салып барасың, анан аженде ошо план букуң салып барасың, китебиңди. Анан эме үй тапшырма жасаган дарды алып барасың, анан кийин карандаш салып барасың. То есть сумкаңда китеп, эч кандай эч нерсе жок. Бир китеп бар. Айпадың каякта болот? Айпадым бизде биздин мектебибизде алып коет ошондой. То есть сен айпадты школа учурунда колдоносуң, сабак учурунда, анан ошол жака калтырып, же өзүңүн шкафчигиңе калтырып кете бересиң, э? Ошонун жөнүндө жакшы нерсе эмне айтып бере аласың? Жакшы нерсе биздин баягындай биздин принципалыбызчы директорубуз жакшы да. Анан бизде баардыгыбыз family кылып койгон да, жакшы сүйлөп, мамиле кылып, анан менин бир жака эме көрүп калсамчы, я сен кандайсың мындай айтыш керек да. Аларчы reading эжекелерим ушундай болот да. То есть силерге каршы жерде көрбөсүн, атыңардан айтып, жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылат. Мындай ар сабак 2 класс болот да. Мындай 4-класстар 2 болот да. Эмне десе биз школабызда жакшы да, көп адамдар келет да. Анан көбөйүп кетип мындай 4-класста 60-70 класс бар да. Анан бир класска ондой бата албайт да. Ошо 2 класс болуп калат да. Мына бир класста 32, анан бир класста 31-32 да, ушундай болот. То есть Кыргызстанга окшоп доскага жазып түшүндүрөбү же бир фильмди коюп түшүндүрөбү, кандай түшүндүрөт? Бизде жөнүндө мындай биринчи доскада эжекем үйрөтөт да. Мындай күлкүмүштөн үйрөтөт да. Мындай бул жакта силер мындай 4 амалар бар, ушундай мындай картунга окшоп жакшы үйрөтөт да. То есть баары мындай күлкүмүштүү, мындай интересный болот, мындай кызыктуу болот. Ошондо жакшы үйрөнгөн да. Чоң рахмат достор. Мен оюмча силер деген кандай американецтер, Америка келген балдар эгер окуу маалына келе турган болсо, эч кандай англис тилин билбесе, кандай алып кете алат экенин кичине болсо дагы маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Бияктан эч кандай бөлүнүү деген жок, эч кандай сен англис тилин билбейт экенсиң, сен мен ойнобойм, сени класска кошпойм деген нерселер жок. Ар бир бала өзүнүн классында окуйт. Түшүнбөсө дагы эжеси ошол бара түшүнөт деп ага сабактарды берип, мындай жакшы мамиле кылып, аны үйрөткөнгө аябай аракеттенет. Ошол себептен деген балдарга англис тилин үйрөтүнүп кетиш бул бат болот деп ойлойм. Ошондуктан эч нерседен коркпоңуздар, балдарыңыздарды англисче үйрөтүңүздөр. Анан кийин эгер видео жакса класс басыңыздар, подписка болуңуздар. Чоң рахмат достор. Пока-пока.